Күнүн маанилүү окуялар менен тааныштырып, эфирде кабар маалымат программасы. Студияда мен Нургазы Жаныбеков. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү көрсөтүүлөрдөн кыскача. Борбор калаада калктын электр энергиясына болгон карызы 7 миллион сомго чапчыды. Карызы бар кардарлар эми жарыксыз калышабы? Дагы бир окуу жайдын жетекчиси коррупцияга шек саналып кармалды. Казакстанга контрабандалык жол менен алып кирип сатууну көздөгөн жаран кармалды. Эгемендүүлүк күнүнө жана Байтек Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналган оюн зоок эртең мененки саат 8:00 кечки 19:30 чейин созулат. Азыркы тапта Чоңкурчакка чоң сахна салынып, Ардуандын боз үйлөр шаарчасы курулууда. Майрам күнү улуттук оюндардын 15 түрү ойнотулуп, маданий программалар уюштурулат. Ал эми жаатуу, тайган жарыш, бүркүт салуу мелдештери бүгүн эле башталды. Бардык оюндардын финалдык бөлүгү 31 августта өтөт. Мындан сырткары 31 чакырым аралыкта ат чабыш уюштурулат. Сайыпкерлер таптаган мыкты күлүктөрүн тоо аралатып Байтек айылынан Чоңкурчакка чейин чаап барат. Мында баш байгеге Бишкектен бир бөлмөлүү батир коюлган. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маараке Аламүнүн районундагы Чоңкурчак жайлоосунда өтөт. 1 сентябрда электр кубатына көзөмөл кылып эсебин алган автоматташтырылган система Бишкектеги 4000 абоненттин электр энергиясын аралыктан өчүрөт. Бул туурасында Чүй электр тармактары ишканасынан кабарлашты. Анын себеби абоненттердин дебитордук карызынын өсүп кетиши, жалпысынан 7 миллион сомду чапчыган. Энергетиктер элди электр кубатына болгон карызын өз учурунда төлөөнү суранып жатышат. Жарандарга ыңгайлуу болуш үчүн Чүй электр тармактары ишканасынын сайтында абоненттин балансы бөлүмү бар экендигин, анын жардамы менен тиешелүү тараптар канча карыз экенин көрүп билип алса болорун айтышты. Мына сырткары күнү түнү иштеген 1209 номерине чалып, же 0551 001 209 WhatsApp номерине жазып маалымат алса болорун кошумчалашты. Бишкектин түштүк тарабындагы бир катар райондорунда 29 августтан 2 сентябрга чейин газ өчүрүлөт. Бул туурасында Газпром Кыргызстан ишканасынын маалымат кызматынан кабарлашты. Көгүлтүр от берүү жаңы турак жай комплексин газ менен камсыздай турган шаардык системага туташтырып жаткандыктан улам токтотулуп жатканы айтылды. Газ Малдыбаев, Садырбаев, Акунбаев жана Магистраль көчөлөрүнүн аймагында өчүрүлөрү айтылды. Андан сырткары Балдар айылында Россия элчилигинин резиденциясында Жал 29, Жал 30 кичи райондорунда. Ошондой эле Киргизия 1 жана Ынтымак конуштарында болбойт. Өлкө жарандарынын транспорт каражатына, турак жайга жана жер участогуна салык төлөө мезгили аяктоо алдында турат. Тагыраагы аларда салыкты бүгүн, эртең төлөп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Аймактарда бул процесс солгун жүрүүдө. Алса калкы көп Сузак районунда август айына белгиленген пландын болгону 60%дан ашууну гана аткарылды. Ушул тапта адистер күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Өлкөдөгү эң чоң райондордун катарын толуктаган Сузак районунда 1 сентябрга чейин төлөнүшү керек болгон салыктардын болгону 63% гана төлөндү. Калган 37% тагыраагы 20 миллион сом бүгүн эртең төлөнүшү керек. Андыктан салык кызматкерлери бул жаатта жарандарды кайдыгер болбоого чакырат. Жогоруда белгилегендей, Сузакта бул айга пландалган салыктын калган 37%-ын 2 күн аралыгында толтуруу керек. Андыктан адистер бүгүн күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Тагыраагы Сузак райондук салык кызматы майы кызматкерлери менен биргеликте кезектеги рейдтик иш-чарасын жүргүзүүдө. Анда мыйзамды сыйлап, салыгын өз убагында төлөп жүргөн айдоочулар кезикти. Ошол эле учурда бүгүн же эртең деген жарандар да четтен чыкты. Алардын катарында мамлекеттик кызмат унаалары да бар. Кайсы ишканага? Управление экологии. Ишкананын алтынан төлөштүбү? Билесизби? Бүгүн төлөнүшү. Бүгүн 1 сентябрга чейин төлөп коюңуздар. Хорошо. Техосмотр өттүңүзбү? Бүгүн өттү. Иә. Баары бүгүнбү? Баары бүгүн топтош ошо. Бүгүн акырттым. Азыр барып сразу төлөп, налогту алып алыңыз. 30-да төлөгөнүңүз былтыр дагычы көрдүңүз да. Азыр барып срочно барып төлөңүз.
Сузак районунда транспорт салыгына каттоого тургандардын эсеби 27 миңди түзөт. Бирок алардын баары эле өз учурунда салыгын төлөшпөйт. Бүгүнкү текшерүү учурунда да аларга жеринде эскертүүлөр берилди. 2 күн аралыгында төлөө талаптары айтылды. Февралга чейин болгондо бүт отпайбы? 21-жыл февралда төлөп атасыз сиз. Азыр 22-жылдын август айы. Февраль болсо өтүп кетти болуп калат. Ошон үчүн 1-сентябрга чейин оны төлөп коюңуз. Негизи билет болчуңузбу 1-сентябрга чейин төлөнүш керек деген эскертүү. Эми мага көрсөткөнүмдө ушу февралда төлөйсүң экен деди. Эмне көрсөттүңүз? Кандмедеди. Ол төлөп коебуз. Совместный рейдтер 1 айдык мөөнөткө мерчимдер түзүлгөн. Ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Сузак району боюнча айыл өкмөттөргө гаилер бөлүнүп, ошонун негизинде ар бир айыл өкмөттөргө барып түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, айдоочуларга эскертүүлөрдү берип, ушул негизинде иш алып барып атабыз. Сузак районунун салык төлөөчүлөрүнө транспорт салыгынын мөөнөтү 1-сентябрда аяктайт. Ошол себептен бүгүн эртең пост терминалдардан, банктардан барып төлөп, бүгүн эртең төлөп калышны суранып кетет элем да. Салык кызматы 1-сентябрга чейин транспорт каражатына, турак жайга жана жер участогуна салык төлөө керектигин бир нече айдан бери эскертип келет. Салыкты өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом суммасында айып каралган. Жарандар бар арабызда. Эми эртең-эртеңден төлөм дейт, сурап өтүп кетип калат. Мына бүгүн 2 күн мөөнөтү калды. Азыр эсептебиз. Мечитте эскерткен айтабыз эми 1-сентябрдан кечирип калса 1000 сом штраф төлөйсүз кошуп. Андан көрө 1000 сом штраф төлөгөндөн көрө транспорт салыгын төлөп коелу. Мисалы кичи машина бар. 1 жылдык транспорт салыгы 368 сом. Мисалы математика бар. 368 сомду 1000 сом төлөгөндөрдү 360 сом төлөп алат деп эскертилген. Жакшы, ушул жакшы. Бүгүн эртең результат менен чыгышы керек. Эми биз аракет кылып атабыз. Үмүт чоң. Нуясаны халат қой, герке білесіздер, герке адамдар бар, эртең деп жүріп. Қалғандарын только штраф менен алабыз, арға жоқ. Мамлекеттик салык кызматы сентябрда жогоруда белгиленген салыктарды төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзө баштайт. Кошумчалай кетсек, 6 айда салыктан 93,1 миллиард сом түшкөн. Анын көлөмү былтыркы жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 35,6 миллиард сомго арбыган. Мамлекеттик салык кызматы 72,8 миллиард сом чогулткан. Бул өткөн жылдын ушул мезгилиндегиден 24 миллиард сомго көп. Бибисара Урозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Сузак району. Улуттук коопсуздук комитети Талас мамлекеттик университетинде коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык аталган окуу жайдын кызмат адамдары бюджеттик акчаны мыйзамсыз пайдаланып келген көрүнүш аныкталган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында университеттин ректору УА жана башкы эсепчиси КГ 2021-2022 жылдар аралыгында жогорку окуу жайдын кызматкерлерине 7000 сомдон акчалай сыйлыкты, анын 6000-ин кайра кайтаруу шарты менен турган аныкталган. Мына сыркары аталган адамдар жеке ишкерлер менен жең ичине сүйлөшүп алып, университеттин окуу корпусун оңдоо үчүн курулуш материалдарын сатып алууга тендер өткөрүп, андан кийин акча каражаттарынын бир бөлүгүн өздөрүнө чегерип алган. Ошондой эле ректор жооптуу катчысы ТТ менен макулдашып алып, мамлекеттик жана университетке кирүү экзамендерин тапшыруу учурунда студенттерден жана абитуриенттерден акча чогултуу менен алектенген деп жазылган УКМК тараткан маалыматта. Бул фактыга байланыштуу кылмыш процессуалдык кодекстин 98-беренесине ылайык ректор облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда ишти тергөө, зыяндын көлөмүн аныктоо иштери уланып жатат. Коррупцияга айыпталгандардын жакындары менен жактоочулары азырынча комментарий бере элек. Талас мамлекеттик университетинин ректору Айбек Упенов бул кызматка 2015 жылы июнь айында дайындалган. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан 2020 жылдын сентябрь айында жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун аймагынан Кыргыз Республикасынын 2 жараны кармалып, алардын жалпы салмагы 10 килограмм ооган тектүү гашиш баңгизаты табылып алынган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган баңгизаттын Талас облусунун Казакстан Республикасы менен чектеш аймагынан КЕ аттуу Казакстан Республикасынын жараны Казакстанга контрабандалык
жол менен алып кирип сатууну көздөгөн аныкталган. Козголгон кылмыш ишин алкагында 2022 жылдын 28 августунда Чоң Капка унаа жолу көзөмөл өткөрүү пунктунан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын кесип өтүү учурунда коңшу мамлекеттердин биринин жараны кармалып, ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда Кыргызстандын жана Казакстандын жарандарынын ичинен бул Банги каналынын башка уюштуруучуларын аныктоо боюнча комплекстүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Каракол шаарында жалпы 13 миллион сомго 5 коомдук даараткана куруу пландалууда. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар департаментинин баракчасында айтылат. Долбоордун так баасы 12 миллион 939 миң 77 сомду түзөт. Башкача айтканда ар бир дааратканага 2 миллион 587 миң 815 сомдон сарпталат. Сынактын катышуучулары 14 сентябрга чейин арыз бериши керек. Министрлер кабинети чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдардын Кыргызстанда иштешине шарт түзгөн санарип көчмөн макамын ыйгаруу тууралуу убактылуу жобону бекитти. Экономика жана коммерция министрлигинин билдиришинче, мындай макам алгандар Кыргызстанда жашаган жеринде каттоого турбастан, иштөөгө уруксат кагаздары жок виза албастан кирип чыгышына, жүрүшүнө мүмкүндүк берет. Ошондой эле жеке идентификациялык номер жөнүндө маалыматты камтыган документтер талап кылынбайт. Кыргыз өкмөтү быйыл жазында маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында иштеген чет элдик жарандарды өлкөгө тартуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзө баштаганын айткан. Эксперттер IT адистерди Кыргызстанга тартуу өлкө экономикасы үчүн маанилүү экенин белгилеп жатышат. Президент Садыр Жапаров апрелде санарип көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча тескемеге кол койгон. Анда IT чөйрөсүндө иштеген заманбап, чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономиканын жогорку технологиялык тармактарын өнүктүрүүнү көздөй турганы белгиленген. Таласта кичинекей балдарынын көзүнчө аялын сабап өлтүргөн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын инспектору 12,5 жылга эркинен ажыратылды. Талас шаардык сотунун бул окуя боюнча 26 августта ЖА аттуу жаранга карата айыптоо өкүмүн чыгарганы маалымдалды. Ал кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин адам өлтүрүү 2 бөлүгүнүн 7 пункту өзгөчө мыкачылык менен өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылган. Эске салсак, 2021 жылдын 28 декабрында жубайы күйөөсүнүн досторунун аялдары менен чогуу корпоративке барып кечигип келген үчүн аяусуз сабаганы айтылган. Видео байкоого тартылган кадрдан инспектор жубайынын үйдүн короосуна кирери менен балдарынын көзүнчө уруп, тепкилеп жатканын да көрүүгө болот. Сабалган аял үйүндө жатып таңга жуук каза болуп калган. Жайчылардын турнири былтыр алга чирет өтүп 12 мамлекеттен келишкен. Быйыл Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Туркия, Малайзия, Сингапур, Монголия, Россия, Венгрия, АКШ, Чехия, Германия, Франция, Индия, Испания жана Индонезиянын жайчылары күч сынашууда. Жалпысынан 120 спортчу эркектер, кыз келиндер категорияларына бөлүнүп, жөө жана атчан жаа атып жарышууда. Франция жана Германиядан жайчылар мелдештин шылтоосу менен Кыргызстанга биринчи ирет келип отурат. Алгачкы жолу 2018 жылы Көлдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкан. Жаачылардын мелдеши 3 күнгө созулуп, 31 августта байке ээлери аныкталат. Аны Байтек Баатырдын 200 жылдыгына жана эгемендүүлүк күнүнө карата Салборун Федерациясы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция менен биргеликте уюштурууда. Эми кезек чет элдик кабарларда. Пакистанда июндун башынан берки суу ташкындарынан өлгөндөрдүн саны 1136-га жетти. Бул тууралуу өлкөнүн табият кырсыктары менен күрөшүү боюнча улуттук башкармалыгы бийлиги кабарлады. Мекеме билдиргендей, соңку суткаларда эле 75 киши мерт болду. Алардын 13-ü Синд провинциясында куткаруу учурунда кайык аңтарылып кетип сууга чөгүп өлгөн. Расмий аткаминелер бул жылкы суу ташкындарынын кесепети өлкөдөгү 33 миллион адамга, иш жүзүндө ар бир 7-чи пакистандыкка тийгенин маалымдады. Жалпы миллиондон ашык үй толук же жарым-жартылай жабыр тартты. Пакистандын пландоо министри Ахсан Икбал Reuters агенттигине курган маегинде экономикалык жоготуулар эбегейсиз экенин билдирди. Келтирилген зыяндын көлөмү өтө чоң. Баштапкы эле эсептөө чыгым $10 миллиард ашканын көрсөттү.
Бирок көп райондорго али жете элекпиз. Чыгымдар мындан 3 эсе ашыкча болушу мүмкүн, деди министр. Бийлик мындан сырткары 1 миллион гектарга жакын эгин талаасы, 3,5 миң чакырым жол, 150дөй көпүрө талкаланганын да кабарлашууда. Мунун баарын калыбына келтирүүгө 5 жыл убакыт кетиши мүмкүн. Премьер-министр Шехбаз Шариф эл аралык коомчулукка кайрылып, суу ташкындарын жеңүү үчүн жардам сурады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айсем Ихтифар Бириккен Улуттар уюму чукул жардам катары $160 миллион берүүгө макул болгонун маалымдады. Мындан сырткары Туркиядан, Бириккен Араб Эмираттарынан, Кытайдан жана башка өлкөлөрдөн гуманитардык жардам келди. Жыл сайын катталчу бороон чапкын мезгили Пакистанда быйыл кыйла эрте башталды жана адаттагыдан катуу болду. Акыркы жаан-чачын бул өлкөдө 30 жылдан берки эң катуу деп бааланды. Ортодо бир сыйра токтогону менен ал июлда да августта кайрадан күчөп, айылдарды жана жолдорду кыян жууп кетти. Өлкөдө өзгөчө абал режими жарыяланган. Сиздер 7 каналдын кабар маалымат программасы менен тааныштыңыздар. Биздин жамаат бардык кыргызстандыктарды 31 август эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта калыңыздар.